Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүн 17 ноябрь 2023 жыл Россия Федерациясында рубльдин курсу көтөрүлдү. Сомго тиешелүү 1 болду, долларга тиешелүү 89 рубль болду 1 долларга. Бул үчүн Россия Федерациясы бир нече ири аракеттерди кылды. Биринчиден, бул борбордук банктын ключевой ставкасын 16%га көтөрдү. Экинчиден болсо, жакында эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин жарлык чыгарган. Ал жарлыкта болсо чет эл менен иштешкен ири чоң компаниялардын бардыгын тең доллар менен түшкөн акчасын сөзсүз түрдө рубльга которуп сатууга мажбурлаган. Ошол себептен рубльдин курсу азырынча бекилип атат. Мындан дагы бекилет деген эксперттердин жана аналитиктердин kesken sözü бар. Кудай буйруса, рубльдин курсу долларга тиешелүү 75ке чейин көтөрүлөт деген айрым эксперттердин ою бар. Эгерде 75 болсо доллардын курсу, демек сомдун курсу 1.20-1.30га чейин жакынкы 3-4 айда көтөрүлүшү мүмкүн. Аналитикалык эксперттердин айтымын мурдагы видеону мына бул жерден көрсөңүздөр болот. Бир сыйра андан тышкары, урматтуу мекендештер, баарыбыз эле Кыргызстанга тыйым которобуз. Мигранттардын Кыргызстанга которгон эбегейсиз чоң салымы биздин ички дүң продукциянын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бул 3 миллиард АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күндө тыйым которуу маселесинде Банк Мир привилегий деген жаңы приложение ачылды. Жаңы ачылган себептен эң ыңгай шарттарды түзүп берип атат. Кыргызстанга бай түшүм деген банкка сом менен, доллар менен жана рубль менен которуп эң жакшы курс менен алсаңыздар болот. Мен ссылка менен киргизип коем, QR коддон көчүрүп алсаңыз болот, ссылканы да көчүрүп алсаңыз болот. Ошо приложение аркылуу кирип эле мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге 0,1% эмес, которуу андан арзандатылган жакшы пайыздарды кылып берет мекендештер. Жаңы ачылган себеп менен ошол үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атат. Промокод мекен дегенди унутпагыла. Эгерде ушул эле приложение менен силер Өзбекстанга тыйым которсоңор, анда промокод узбек деген, мен азыр жазып коем, узбек деген промокодду киргизип туруп Өзбекстанга да которсоңуздар болот мекендештер. Бул жаатында жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.